Саламатсыздарбы, сиздер менен Раймахан Жээнбекова. Бүгүн сиздер менен төлөмдөр тууралуу сөз кылып кетсек. Акчаларымды терминалдан салдым. Ал эми ошол акчаларым кайсы жерге түшөт, кантип накладнойлорум төлөнөт деген суроолор пайда болобу? Ал эми ушул видеомдо сиздерге түшүндүрүп кетсем. Бүгүн мен мисалы счетума акча салдым 1200 сом. Баштын сүрөтүн басканда мой счет деген бар. Мой счет деген кошелектин сүрөтү бул. Басканда мына менин счетумда 1249 сом бар экен, төлөмгө 2227 сом. Ылдыйга түшкөндө текшерип көрөм. 28 октябрда ооба туура 1195 сом акча түшкөн. Ал эми бул счетума түшөт. Терминалдан акча салганда чек берет, ал акча менин счетума түшөт. Мен андан кийин сөзсүз өздүк кабинетиме кирип алган накладнойлорумду өткөрүшүм керек. Менде демек мына 4 накладноюм төлөнө элек. Мына 246 сомдук, 98 сомдук, 852 сомдук, 1032 сомдук. Ал эми кайсынысы биринчи түшкөн накладной датасына карап жабабыз. Азыр бул жерде 22 октябрь, 17 октябрь, 26 октябрь, 30 октябрь. Демек биз деген биринчи 17 октябрды басабыз. Оплатить деген сөздү басабыз. Счетубузда акча бар. Подтвердить оплату. Кайра башты басабыз. Мой счетту басабыз. Кошелекту басканда эми 3 накладной калды. Числосуна караганда бизде деген 22 октябрь эрте алганмын. Кийинки 2 накладнойго караганда оплатить деген сөздү басам. Оплатить. Подтвердить оплату. Ооба. Кайра дагы канча акчам калды экен деп счетумда текшерип койсом болот. 906 сом калды. Бир накладнойума жетет экен. Оплатить этебиз. Мына эми бүгүнкү мен салган акчам 3 накладноюмду өткөрдүм. Демек менин карызым фаберлик өздүк кабинетимде готов к сборке деген бул келелик товар. Бул өткөзүп койгон товар. Ал эми карызым ушул калды, бир накладной. Мурда алган накладнойлорумду азыр мен өткөрүп койдум. Демек мен салган акчаларым счетто тура берет. Өздүк кабинетке кирип сөзсүз текшерип коебуз. Оплатить деген сөздү басабыз. Ал эми ылдыйга бухгалтерияга түшсөк, мына бүгүн отчетто көрүнүп турат. 28 октябрда 1200 сом акча түшкөн и 3 накладной жабылган. Ал эми кайсы накладной жаптым деп көрсөк боло берет. Номер накладнойго кирип көрүп алсак боло берет продукцияларды. Пока-пока.